Эркиндик бул баа жеткис шексиз байлык дегенибиз менен бүгүнкү күндө эркиндикте эмес, өзүңүздөр көргөндөй эле темир тор аркасында күн кечирип жаткан мекендештерибиздин бар экендиги чындыгында өкүндүрбөй койбойт. Бүгүн биз дагы бир өзгөчө каармандын жашоосу тууралуу баяндап бермекпиз. Эмне себептен дал ушул жака туш келип калган, анын себептерин толук кандуу чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Ал эми сиз болгону биз менен болуңуз. МВДда окуган баламын өзүм. Может, жаштык болду, жаңылдык. 21 жашымда түшкөм. Мен 4-жолу соттолгонум. Мен кокусунан бычак көтөрүп алгам. Мени кармашкан жок, мен өзүм баргам да, одуга качып жүрүп, чарчайт кезиң. Мурун соттолгон соң деп берди, 3 жылга соттолгом. Мен соттолуп кеткенге байланыштуу ошонун айынан ажырашып кеткенбиз. Өкүнгөндө бул эмне? Бир эле нерсе, бир эле кадам менен жаңылыштык кылып койдук. Мындай жашоо эч кимге жакпаса керек да. Соттолуп чыкты десе эле, кол шилтеп коюшчу да. Азыр болсо андай эмес азыр. Мисалы, боштондукта деле мындан кыйын сыноодо жашап жүргөн адамдар бар да. Өлүп калсам жакшы болмок. Бул жака келгениме 8 ай болду. Себеби мен биринчи соттолушум эмес, бул жак строгий деп коет. Күчөтүлгөн тартипте жазып өтүп атабыз. Биринчи жолу соттолушум эмес, бул мен 4-жолу соттолгонум. Жаш кезимде 21 жашымда түшкөм. Биринчисинде. Жаштык кылганбыз ал убакта. Андан кийинкиси мурда соттолгонсуң деп. Ошол менен соттолуп кеттим. 21 жашыңызда биринчи жолу соттолгом деп калдыңыз. Эмне боюнча байке? Эмне болгон окуя болду эле? Ошол боюнча айтсаңыз. Может, жаштык болду, жаңылдык. Мен эң чоң ката кетирип жаңылганым ошол болду да. 2007-жылы эң чоң ката кылганым ошол жыл болгон. Мен кокусунан бычак көтөрүп алгам. 21 жашыңызда. Ал адам каза болуп калганбы? Жок, каза болгон жок, жашап жүрөт, жакшынакай жакшы. Мен да жакшы үйдүн кулунумун, жакшы жердин баласымын дегендей. Ат-энем өмүр бою ушул мамлекеттик кызматта иштеп келген кишилер. Даражалары элден артта эмес, элди алда да эмес. Орто жашаган үй бүлөдө чоңойгом мен. Бир үйдүн жалгыз баласымын. 2 карындашым бар. Мен окуу жайды бүткөндө мен академия МВДга тапшырганмын. МВДда окуган баламын өзүм. Кийин ал жакты бүтпөй армияга кеткем. Армияда кызмат кылып келдим. Сизде Кыргызстанда улуттук гвардияда служба алгам өзүм. Кыялым эмне? Менин кыялым эл жерине кызмат кылуу, полковник болсомбу деген ниеттерим бар болчу. Азыр деле менин тең туштарым, менен чогуу окуган балдар иштешет органда. Мен ошондой кызматты кыялдангам жаш кезимде. Ал жылы көп нерсе болду. Мен үчүн кара полоса, черный полоса деп коет, ошол жылы башталган. Билбейм, ал жөнүндө эстегим деле келбейт. Канча жыл отурдуңуз байке 21 жашыңызда? Мен анда чыгып, подпискада жүрүп, анан кайра үстүмө арыз жазып, мен Казакстанга кетип койгом. Казакстанда 3,5 жыл жүрдүм.
Казакстанга кеткенде мени Розыкага беришкен. Розыкага берип, мен келгенден кийин мени кармашкан жок, мен өзүм баргам да, одуга качып жүрө берип, чарчайт экенсиң. Качкан жашоо эмес экен. Кайда барбасаң коркуп жүрөсүң. Жашоо кыйын болот экен да. Анан келгенден кийин ошо кыйналганын себебинен Ровдого өзүм баргам мен. Ровдого барсам, жожор эмнеге келдиң дейт, мен ошо качып жүргөн адаммын, Розыск адаммын десем, издеп табышпай кийин архивден көтөрүп табышкан. Анан ошо менен эми өзүм келдиң деп алар мага эме кылышты, молодец, өзүң келдиң, ал адам өлгөн жок, унутулат, эми баары кечиримдүү болот. Анан потерпевший тарап прокуратурага кайра обжалование жазып, 9 жылга соттотушкан. 9 жылдын 4,5 жылын отурдум. Кийин колония последнияга чыктым. Колония последниядан кайра артка жиберишти мени зонага, нарушение деп. Анан кийинки акыркы болсо ДТП, авария болгон. Бирөөнүн машинасынын менен авария болуп ошонун айынан. Мурун соттолгон соң деп берди да, бул 3 жылга соттолгон. 8 ай болду келгенине. Ал ДТП эмнеден болгон бекен? Бирөөнүн машинасын айдалып? Бирөөнүн машинасы. Уруксатсыз алгансызбы? Уруксатсыз болгондо ал бөлүп бүтөн деле адам эмес, ал менин өзүмдүн кайнатам болгон. Өзүмдүн кайнатам таарынычтанбы, кандайдыр себептерден. Эми бул отуруп чыккандын пайдасы жок да. Бир жолу отуруп чыксаң болду, ал сени адам деле мындай, конечно, бир туугандарың, жакындарың карап, тозуп, жардам берип, колунан келишинче карашат. Бирок баары бир общественный местода, көпчүлүктө баягы жамандык, жакшылыкта айтылып кала турган нерселер да болчу. Бетке так болуп калат. Анткени биздин кыргыздар менталитет ошондой. Кайсы жерде болбосун, бирөөнү обсуждение кылып, билбейт белең деген нерселер болуп, кайнатам дагы ошол нерселерди угуп нааразы болсо керек да. Таарынып жүргөндө. Анан ошонун машинасы менен авария болуп, заявление жазып коюшкан. Анан ошого 3 жылга соттолдум азыр. Жубайыңыз тараптан баары деле жолдошу болгонсуз да. Колдоо болгон жокпу атасына? Колдоо болгон жок, колдоо болбойт болгон жок да. Ал кайненемдер эми мурун соттолгон бала тигиндей мындай болбойт, башка эле тий деген нерселер болсо керек. Мен деле эми так далилдеп бере албайм. Ошондон бери сүйлөшө элекмин, көрүшө элекмин. Бирок алар деген соттолуп кетерин деле билишкен эмес да, баягы. Мындай эметип коелук дегенби, жок эми кызыбыздан алып ажыраштырайын деген ой болсо керек да. Анан кийин сотко келип, сотко арыз жазып беришти алар. Соттобогула, туура биздин үйөгө деген нерселерди жазып беришти, бирок баары бир соттолдум да. Балдарыңыз барбы? Тосмарысым бар. Тосмарыңыз бар? Ооба, 2 кызым бар. Алар менен азыр дагы байланышып? Кыздарым чоңоюп калды. Эми мен соттолуп жүрсөм кайдан аларды чоңойткон деле жокмун, өстүргөн деле жокмун. Ал мурунку келинчегимен. Мен соттолуп кеткениме байланыштуу ошонун айынан ажырашып кеткенбиз. Мен соттолуп кеттим, алар калып калышты. Как раз ошо кичүү кызым төрөлгөндө соттолуп кеттим. Кичүү кызым төрөлгөндө соттолуп кеткем, анан азыр ал кызым уже 7-ге чыгайын деп калды. Кыздарым бар, 2 кызым бар, бирок мен чоңойткон жокмун, өстүргөн жокмун аларды. Жардам да берген жокмун. Аталык милдетти аткарган жокмун. Ошондон бери ошо кырсыктап аткара албай калдык да. Өкүнгөндө бул эмне? Бир эле кадам менен жаңылыштык кылып коет экенсиң да. Анын убагында билбей калат экенбиз. Буюрса эми аз калды. Буюрса чыгабыз. Бул жакта мисалы 24 саат. Анын 8 саатын уктап өткөрсөңүздөр, калган убакытты эмне кылып өткөрөсүздөр бекен? Бул жакта 24 саат болгондо биз эртең менен турабыз. Эл катары турабыз. 6:30 подъем болот. Туруп, жуунуп алып анан тамактанабыз. Тамактанып 8-те
проверка башталат бул жакта. Текшерүү 8-де башталат, ошо менен 10-до бошойбуз. 10-до бүтөт текшерүү. Анан азыр эме болуп калды, баягы эс алууга болуп калды. Мен училищеге барчумун, окучумун. Обедке чейин окуйбуз. Обед кылып алып, анан көп бизде цехтер көп бул жерде. Биякта обувной бар, швейный цехтер бар. Ошол жактарга барып жардамдашып, колдон келишинче өзүбүзгө деле бир нерсе керек болуп калат, кровать оңдош керек болот. Ошолорду жасап үйрөнүп жүрөбүз. Менин угушум боюнча бул жактан дагы жанагындай сандыктарды, нардаларды өз колдору менен жасап, колөнөрчүлүк менен да алектенсе болот деп уккам. Туура, ал жагында өнөрчүлүк, колунан келгендер көп нерсе жасап ошондой. Азыр бизде кабыл алынып атат. Ушу зонанын иштеринде ар кандай көп нерсе чыгарып, обувнойубуз ачылып атат. Көбөйтүп атышат да. Бул жакта барыбызга жазалап келип үйрөнөбүз. Кармалашып, ошо менен күн өтөт. Жакындар келип турабы эге? Айланышып, бир туугандар менен карындаштарыңыз? Мен келгениме аз эле болду, бирок 8 ай болду. Мен өзүм деле каалабай калдым да. Ал келет, эмне кылат, күн ысык, келишет, кайра кетишет. Кайра кетип атканда жолуккан, кайра кетип атканда кайра эле оор. Ата-энем бар, жакшы мурун келип турушчу. Азыр жок, келише элек азыр. Азыр менде мындай суроо болот дагы. 21 жашыңызда биринчи жолу соттолсоңуз, андан кийин аке бул 4-чү эр экен. Адам бир кетирген катада сабак алып калат го. Сабак аласың. Мындай жашоо эч кимге жакпаса керек да. Сабак аласың. Мен мунун баарын мынтип алып көрсөм, мен ойлойм да. Чыгасың, кайда барасың? Баарыныкы эле жардам бербей чыгасың. Иштейин десең ишиң жок. Иштесең бири-бирин алдамай. Стройка. Анан чыгуу бул жакта 3-4 жыл отуруп чыгып эле иштеп кетиш кыйын эмес. Оңой эмес да бул. Оңой эмес. Ошонун аркасынан кайра кылмыш кылганга туура келет да. Чыга калат, жокчулук болот, иштебей калат. Колдоо жок болот. Эң биринчиси жокчулук деле эмес, колдоо болсо, жок болсо деле адам жашай берет. Колдоо болуш керек да. Моралдык жактан. Моралдыктан колдоо керек. Колдоо болбосо кыйын болуп калат да. Ушундай бир жакшы окууда окуп жүрүп турган, бир көз ачып жумганда эле дал ушул жакта болуп калгандагы абал кандай сүрөттөп бере аласыз? Бул абал эми өзү деле айтып тургандай эле, бунун абалы кыйын эле да. Бир кадам менен өзгөртүп алдым да жашоомду. Башка жагына да. Мурун сиз өзүңүз айткандай, мурун кандай элеңиз, азыр кандайсыз дегендей эле да. Ошол күн бир күн мурун башка болсом, кийинки күнү башка болдум да, бир кадам менен. Мунун баарын айтып бергенде адам ошол эле жетиштүү, ошол сөз эле. Өзгөрүү өтө аябай чоң да. Мен ойлочумун, кыялданчумун, мен милиция болом, мен кийин военный, армияга служба кызмат кылганда да мен военный болом. Полковник болом деп. Ошол болчу менин кыялым.
буйраган жок ошол. Азыр башка жашоонун башка жагындабыз азыр. Оңдоп кетүү мүмкүн белки 3 жылдан кийин оңдойм деп ойлойсузбу? Оңдоп кетүү мүмкүн. Азыр бардык мүмкүнчүлүк бар. Азыр мүмкүн. Может бир 15-20 жыл мурун мүмкүн болбосо азыр мүмкүн эле да. Азыр элдин дагы көз карашы өзгөрдү. Ойлору алмашты. Баягы интернет телевизор эмес, азыр ушундай эле болуп калды да, баары көрүп атат, ким эмне сүйлөп атканын баары эле билинип калбады, ачыкка чыгып калды. А мурун болсо соттолуп чыкты десе эле деп кол шилтеп коюшчу да. Азыр болсо андай эмес азыр. Азыр колдоо бар. Азыркы убакта негизи колдоо бар. Жашап оңдоп кетсе болот. Адамдын ар бир адам өзүнөн оңдоп кетсе дагы, жаман кылса дагы. Бирок эми адам бардык адамды мындай ойлоп көрсөк, биз деле ушул Кыргызстандын жараныбыз, бир убакта иштеп, окуп жакынакай жүргөнбүз да, анан мынтип ойлоп көрсөң, адамдын өзүнүн колунда да бардык нерсе. Мен жашыраак кезде ойлойм, бирөөнү күнөөлөй берчүмүн да, азыр жок, андай эмес. Адам баарына шүгүр деш керек, Кудайга шүгүр. Буюрса оңдогонго аракет кылабыз да. 18 жаштагы өзүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз экен? 18 жаштагы азыркы болсомбу? Өзүңүз азыр 18 жашта болсоңуз. Мен 18 жашта болсом, мен ата-энемдин сөзүн айтмакмын да мага. Мен айтмакмын биринчи. Досторуңдун, монча досуңдун кереги жок. Досторуңдан алыс бол, дос кийин. Үйлөнөсүң, окууңду бүт, жакынакай иштеп, өзүңдүн жолуңду таап алгандан кийин, анан кийин дос ошондо болот да. Досторуңдан алыс бол демекмин. Көп достун деле зыяны тиет атат. Зыяны сөзсүз тиет. А бүгүнкү күндө дагы ошол учурдан бери сиз менен дос болуп, жакын болуп жүргөндөрдүн дагы саны арбын элеби же башка? Мен ал кездеги досторум жок азыр. Мен алардын каякта экенин деле, эмне экенин деле баягы эстейсиң, ойлойсуң, анан бирок катыш, байланыш жок эч кандай. Эч кандай. Бул жашоодо эмне дос деген кимди айтыш керек экен? Ата-эне биринчи орунда. Үй бүлө, келинчегиң, ошол дос болуп берет экен да. Ошол. Көпчүлүк эле айтып калышат, эмне маектешип калган учурда абак менин жашоомдун 180%га чейин өзгөрттү. Менин ким экенимди өзүмдү таанытты дегендер дагы бар. Бул суроого сизден кандай жооп болот? Эми бул нерсенин баарын билиш үчүн сөзсүз абакка отуруп чыгыштын деле кажети жок. Чынын айтканда. Адам өзүн табыш үчүн эми мисалы боштондукта деле мындан кыйын сыноодо жашап жүргөн адамдар бар да. Ар кандай кырсыкка кабылып, баспай төшөктө жатып калып, анын баарын билиш үчүн сөзсүз абакка отуруштун кереги жок да. Бул деле тагдыр болсо керек, сыноо. Бирок үмүт бар, үмүт сөзсүз болуш керек. Келечек. Азыр мен мына уже 39га келдим, азыр 40ка чыгайын деп калдым. Анан хош не хош ойлонгонго туура келет да. Жаш болдук, өттү, алдоор бүттү. Ошо. Мен ушул акыркында мен түшпөйм деп жакынакай 5, мен акыркы чыкканымда 2017 бошоп кеткен да. 17 бошоп кетип, анан 2021 түшүп калдым да ошо. Мен түшпөйм деп жакынакай жүргөм да. Стресс болосуң, коркосуң, жалкып каласың биринчи. Жалкыйсың, кадимкидей мындай. Ощущение, сезим башкача болот да. Башкача болуп кетет. Анан Кудайга шүгүр, ошол аварияда 6 сан мамам өлүп калсам жакшы болмок, баспай калсам эмне болмок дегендей эле да. Калека болуп калганча бул сыноодон деле бошоп чыгабыз. 5 жылдап, 10 жылдап деле пастелде больницада жатып өмүрлөрү өтүп атпайбы. Кудайга шүгүр, аларга баарыбызга ынсап берсин, жакшылык берсин, аларга шыпа берсин, туурабы Аллахым. Сыноодо мунун баары.
Өзүңүзгө эмне кызыгасыз экен? Мен кызыкканда Китеп окуган. ооба, китеп окуйм мен. Китеп көп окуйм. Ошо кызыкканым бул жакта азыр китеп окуйм. Көбүнчө сиз да ошол менен өткөрөсүз. Китеп окуйм. Дайыма. Бул жардам берет да. Бириңиздер менен баарлашып, сүйлөшүп атып дагы көп нерсени үйрөнсөңүздөр керек. Баарлашууда. Болот. Биздин жашообуз эми күнүгө окууда. Күнүгө бир нерсени көрөсүң, күнүгө бир маалымат аласың. Жаңыламы? Кереги бар, кереги жогу бар дегендей. Кереги болсо ойлонуп каласың, кереги жок болсо ойлой жүргөн жакшыраак да. Анан ошол суроолордун эң акыркысы болсун. Негизи эле ушул программанын жүрүшү бул ким элем мен, ким болдум деген суроого сизден жооп алайын. Ушул сурообуз аябай ыңгайсыз суроо экен да. Ооруп атайын. Буга чейин ким элем? Мен кандай ким болсом ошол деп ойдон калдым да. Андасын билбейм, өзгө. Бул жашоонун бүтүшү эмес да. Может башталышы. Дагы оңолобуз. Мындан жакшы нерселер болот турабы экен. Ал эми ким болсом ошол деп ойдондум мен. Болгон эмне катага кетирдим. Ал ката эле, аны можно исправить. Анан мен андай болбой калдым, мен мындай болушум керек деп өзгөрүп кетүү кыйын да мен үчүн. Ким болсом ошол бойдон калдым. Жаңылдым, ката кылдым, можно исправить. Өз убагы менен баарын оңдоп кетсе болот.